Экөөбүз 2 жылдан бeri кирпич завод курабыз деп аракет кылып жүрөбүз. Бүтө элек ал нерсечи ал дагын деле. Анан ошо 6-май күнү ошо чачтын балдары келип, мен жок, 4 келди биринчи. Келди эле подъезден кармап калды, пистолетчен, бычакчан. Анан мен экинчи этажга жетейин деп калганда кармап калышты. Биринчи этаждан немелер кошуналарым, коноктосуна ошолор чыгып калышып, анан кийин али жок качыштылар. Анан ошонун 6-май күнү булар келишип атат, үйдөн эле тыкылдатып чакырышып, мындан чыктым. Чыккандан эле телефонду сүйлөштүрүп атат менен, ошо чач менен. Ал айтат, сен эмне сапар жанында жүрөсүң? Мен ага айттым, эмнеге жүрбөйм, мен досум болсо, классташым болсо. Биз экөөбүз завод куруп атабыз, кирпич завод. Ошонун аркасынан эле жүрөбүз. Ушу достугубуз эле бар, башка эч нерсе жок. Сен анын жанынан жүрбө деп ошондой деп атат да. Сен эмне деп атасың, мен сенден соң жүрөйүнбү дегенимде уже мени балдар чабып ташады ошол жердечи. Мягыма чапты сойыл менен. Мен жыгылганда мягыма бычак тыккан. Жыгылып калдым ошол жерде. Өздөрү биринчи өздөрүн кош тартып алган экен, onu чыгарбастан кийин мени айлам жок туруп бердим да, ошол жерден анан кийин урушуп телефонго тартып туруп чачка жөнөтүштү. Эч кандай байланышым жок олар менен. Мен карызым деле жок. Мени булар шарманда кылып бүтүштү. Өздөрү чыгарды. Мен жазган деле жокмун. Унчукпай 2 күн арадан өттү. Унчукпай жүрсөм, уже WhatsApp'тарга таркап кеттир. Анан мен больницага жаттым келип. Айла жок келип жаттым. Жаткандан кийин тергөөгө чакырды. Анан уже по фактум иш козгошуптур өздөрү. Ошол боюнча аны мыйзам чегиде карап бериш керек да мага. Азыр эми чыгып кетет деп 6-та 7-те адвокат менен келиптир дейт. Мен көрө элекмин. Эми ушинтип кылса билинет да. Духу жетсе барып айтпайбы өздөрү. Мени эмне жертва кылышат булар. Мен вообще шумалга чейин түшүнбөй атам булардычы. Азыр мен үйдө жатпай атам. Бала чакамды апарып таштагам, апара турган жерге. Эми досторум, ал эгер менмин деген досторум жок, азыр баары да качып кетти. Менин жанымда эч ким жок. Билбей калдым дагы тагдырым кандай болот мындан кийин. Көрдүңөр азыр көзүңөр менен, бир туугандарым менен азыр жанжал. Мен вообще аркага ход болбой калдым мендечи уже. Үйдө жатпай атамын. Каяга барышман, биягыдан чорныйлары. Биягы билбей калдым мен азырчы. Эртебиз күнү атып кетет мени буларчы. Анан кийин ошо уластагылар жооп бере берсин. Азыркы убакта дагы коркутуу, үркүтүүлөр болуп атат. Ошо инемдин мындай носуну, укугуну коргоп, мыйзам чегинде чечип берүүңөрдү суранам да. Аканы өлтүрүп кетсе ким жооп берет бул жерде? Ким жооп берет? Ошол да. Ошол бала чакасы бар анын дагы. 6-майда акам үйдө жаткан жерден ошол хулиган балдар үйдөн такылдатып чакырып, эшик капчыгы ушинтип уруп, интернетке чыгарып берди. Бул жерде акам эч кандай күнөөсү жок. Урган балдар жүрөт ушу жерде. Ушу балдарды ham мыйзам чегинде көр берсин. Билесиздер, ошол окуя видео тасмага тартылып, анан жалпы коомчулукка жарыяланып кеткен. Бул боюнча башында эч ким арыздоо менен кайрылган эмес. Ошол видеого түшкөн факты боюнча биз кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине маалыматтарды каттап, ал боюнча ыкчам иликтөө иш-чаралар жүргүзүлгөн. Жалал абад иштери башкармалыгынын криминалдык милиция кызматы тарабынан ыкчам иликтөө иш-чаралар жүргүзүлүп, ошол видеого катыштыгы бар болгон баардык атуулдардын өзүттөрү аныкталып, андан кийин гана ошол жабырлануучудан арыз алынган. Бүгүнкү күндө ошол сотко чейинки өндүрүш ачылып, баардык тиешелүү тергөө амалдары жүргүзүлүп атат. Бул кылмыш иши боюнча азыркы күнгө эч ким кармалып, то есть камалып, жоопкерчиликке азырынча тартыла элек, себеби тергөө аягына чыга элек.